Токен мамлекеттин экономикасы үчүн маанилүү тармак. Бул тууралуу эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков Кыргызстандын токен тармагын өнүктүрүүгө багытталган форумда билдирди. Маалыматтын жоктугунан өлкөгө келген инвесторлор кен казууда керек болгон техникаларды башка өлкөдөн буйрутма менен алдыртат. Мындан улам ата мекендик ишкерлердин товарлары көз жазымда калууда. Буга ылайык форум менен катарлаш талап жогору болуп жаткан токен өндүрүшүнө болгон жергиликтүү кызматтар көргөзмөсү да өттү. Сүйнөй Тагайева кененирээк. Токен тармагы Кыргызстандын башкы байлыгы. Бул багытта чет элден келген компаниялар токен тармагы үчүн техника жана башка кызматтарды дээрлик чет элдик башка мамлекеттерден алат. Анткени инвестордун өлкөдө жеткиликтүү кызматтар жөнүндө маалыматы жок. Мындан улам Кыргызстанда токен тармагында иш алып барып жаткан инвесторлор менен ата мекендик компаниялар жолугушуп, кызматташтык боюнча пикир алышты. Уюштуруучулардын айтымында аталган аянтча тажрыйба алмашууга, эки тараптуу көйгөйлөрдү чечүүгө өбөлгө болот. Мамлекеттик сатып алууларды жана мамлекеттин ичинде чыгарылган, өлкөбүздө чыгарылган сатып алуулардын көлөмүн кеңейтүү. Анткени билесиздер, бизде ар кандай жакшынакай товарлар, кызматтар чыгарылат экен. Алардын баарын тартуулаш керек. Өзгөчө токен тармагына, бул сапар токен тармагына карата уюштуруп атабыз. Анткени токен тармагында миллиарддаган сатып алуулар бар. Форумдун алкагында өлкөдөгү өндүрүмгө болгон мүмкүнчүлүктөр жана кийинки кадамдар талкууга алынды. Бул багытта жер үй алтын кенин иштетүү долбоорун колго алган россиялык компания кен чыккан жерде оңдоо иштерин улантып жаткандыктан аталган көргөзмөгө кызыктар. Бизге дагы бул иш-чара аябай кызыктуу да. Анткени биз көптөгөн эл аралык компаниялардан ошол эле курулуш иштерине техникалык материалдарды, бүт болгон жабдыктарды баягы заказ аркылуу качествосуна карап сатып алабыз да. Анан бул жерде болсо ошол бүт бизге кызыктуу нерселерди, сунуштардын баары бир жерге уюшуп келишти да. Ошондуктан биз бүгүн ушул жерге катышып, кайсы нерселер бизге керек, кандай компаниялар менен иштесек болот, мамилебизди түзүп, кийин келишим аркылуу балким иштешип калабызбы. Жер үй казынасын колдонуучуларга ишкерлер сатып алуу процедураларын түшүндүрүп, кызматтарын сунушташты. Өлкө өндүрүшү менен таанышкан чет элдик ишкерлер кыргыз компаниялары коңшу өлкөлөрдүн рыногуна кирүү мүмкүнчүлүгүн белгилешти. Бул жерде башка тармактар боюнча да макулдаштык. Мисалы, тамак аш өнөр жайы, айыл чарба продукциясы, консалтинг жана банк кызматтары, байланыш операторлору. Бул багытта ар бир тармак ушундай көргөзмөлөрдү дагы да уюштурса болот. Мен ойлойм, ишкердикти өнүктүрүү үчүн жолугушуу аянтчалары жана көргөзмөлөр зарыл. Эскерте кетсек, буга чейин мамлекет башчысы токен тармагындагы мүмкүнчүлүктөрдү толук кандуу пайдалануу керектигин белгилеп, инвестициялык климатка оң таасирин бергидей иштерди алып баруу зарылдыгын айткан. Сүйнөй Тагаева, Кенжебек Максат уулу, Пирамида.